Кыргызстандын аймагында улуттук штабтын көзөмөлү астында 2300дөн ашуун күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тартылды. Алардын ичинен 1500гө жакын ички иштер органдарынын кызматкерлери болсо, 700дөн ашуун улуттук коопсуздук кызматынын чек ара жана бажы кызматтарынын өкүлдөрү болду. 5 күндүн ичинде өлкө аймагында 24 баңгизатка байланыштуу кылмыш аныкталды. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн жалпы салмагы 600 килограммга жакын банги жана психотроптук каражаттар алынган. Анын ичинде альфа-пиролидин, мефедрон сыяктуу 50 килограммдан ашуун синтетикалык заттар, ошондой эле марихуана, гашиш жана башка тыюу салынган каражаттар бар. Жалпысынан 21 адам кармалып, алардын 11 издөөгө алынган болчу. Биздин өлкөдө бул негизинен бүгүнкү күндө коомдо кызыкчылыгын жараткан банги кырдаал аябай орчундуу маселе болуп жаралууда. Анын ичинен синтетикалык банги заттарынын жайылышы, ошого карата өзгөчө маани синтетикалык банги заттарын мыйзам жүгүртүүнү алуу иш-чараларга багытталган. Ошондой эле бул иш-чаранын алкагында мамлекеттер бардык биргиликте жакшы көрсөткүчтөргө жетишет. Бул бүгүнкү күндө штабта бул өткөрүлгөн операциянын жыйынтыгынын алдын алуучу жыйынтыгы угулду. Жыйынтыктар жакшы таасир эткенин көрсөттү. Жыйында делегаттар операциянын алдын ала жыйынтыктарын сунуштап, ЖККУга мүчө өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын ортосундагы жогорку деңгээлдеги кызматташууну белгилешти. Благодаря таким инициативам удается обеспечить своевременное реагирование на наркоугрозы. Иш-чарага Россия, Иран, Кытай мамлекеттеринин өкүлдөрү жана эл аралык байкоочулар катышты. Коноктор үчүн Ак жол жана Кең булун көзөмөл өткөрмө пункттарына, Манас эл аралык аэропортуна жана Кант шаарындагы бажы терминалына иш сапарлар уюштурулду. Кыргыз тарап баңгизат коркунучуна каршы күрөшүүдө учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуудагы практикалык тажрыйбасын көрсөттү. Алар өзгөчө тоолуу жана жетүү кыйын аймактарда натыйжалуу колдонулууда. К сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что развитие практики... Тилекке каршы бүгүнкү күндө баңгизатка каршы күрөшүү боюнча практика бир калыпты эмес, тараптуу өнүгүп жатат. Башында ыкмалар, укуктук база бирдей болгон. Бирок учурда ар бир мамлекеттин улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен бул багыттарда айырмачылыктар жаралууда. Бирок ушул жердеги операциянын активдүү этабынын алкагында жүргүзүлүп жаткан биргелешкен аракеттерибиздин негизинде биз өз ара түшүнүшүүгө жетишип, орток кызыкчылыктарды таап, наркобизнесте иш алып барган топторго каршы кеңири масштабтуу жана натыйжалуу иш-чараларды жүргүзүүдөбүз. Мунун жыйынтыгында баңгизаттар жана алар тарабынан табылган акча каражаттары ири көлөмдө мамлекеттин пайдасына алынууда. И изъятием у них денежных средств, которые они зарабатывают в результате наркоиндустрии. Операцияга катышкан кызматкерлер баңгизаттарга каршы күрөшүүгө кошкон салым үчүн медальдар жана ыраазычылык каттар менен сыйланышты. Служу Отечеству ОДКБ. Иш-чара Токмок шаарындагы Улуу Ата мекендик согуштун баатырларына арналган эстеликке гүл коюу менен жыйынтыкталды. Делегация курман болгондорду эскерип, 1 мүнөт унчукпай турушту. Анал Горный форпост операциясы ЖККУ аймагында баңгизат коркунучуна каршы коопсуздукту бекемдөөгө багытталган дагы бир маанилүү кадам болду. Айдана Шимова, Назира Бигалиева, Айсулу Мирзакова, Жумабай Исманалиев, УТРК.